Айнагүл Өмүралиева Нылда айылынын тургуну. Ал элиттик кыз келиндер менен биргеликте кийим тигүүнү өздөштүрүүдө. Мындагы келиндер 2 ай аралыгында курактардын түрлөрүн кийимдерди тигип үйрөнүп калышты. Кол машинада ар кандай кол иштерин жасап жүргөм. Анан өзүмдү мен тигүүчүмүн деп эсептечимин да. Анан бул окууга киргенден кийин мен көп көрсө тигүү сырынын көп нерсесин билбейт экем. Анан ушул жерде профессионалдык деңгээлде билим алып келген келиндерден сабак алып, анан кийин көп нерсени билбегенимди эми түшүнүп атам да. Анан ошо окутуп аткан мугалим келиндерге рахмат. Буюрса ушул жерден алган билимибиз менен сертификаттарыбыз колубузга тийсе, Кудай буюрса, анан заказ алып иштейик деп турабыз. Нылда айылындагы кыз келиндерди тигүүчүлүк кесипке үйрөтүү курсуна 15 айым тартылган. Учурда тигилген кийимдер ушул эле айылдагы аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарына колдоо иретинде берилет. Бул демилгени мында иштеген айымдар өздөрү колго алышкан. 2 айдын ичинде тигилген буюмдарыбыз. Бул материалдарды ар ким өзүбүз алып келип, өздөрү тигишип эметип атат. Анан кийин эң биринчи баштаганыбыз бул курактан баштадык. Түз тигиш негизичи. Үйрөнгөнгө жакшы деп ошо курактан баштадык. Анан бул тигилген кийимдерди муктаж үй бүлөлөрдүн кыздар балдарына кийгенге беребиз деп четишип атат. Ушу келиндер дагы көп нерселер тигебиз. Бүгүн өздөрүнө фартук тигишип атат, окшош кылып. Өлкө аймагында калкты иш менен камсыз кылуу көйгөйлүү маселе. Буга байланыштуу аймактарда социалдык камсыздоо башкармалыгынын калкты иш менен камсыз кылуу программасынын алкагында атайын иш аракеттери көрүлүп келет. Учурда Манас районунда элеттик кыз келиндерди иш менен камсыз кылуу колго алынган. 45 жумуш жаранды окутуп атабыз. Азыр бул Нылда айылында 15 тигүүчү жумуш жаран иштешип атат. Окушуп атат. Окугандан кийин буларга сертификат берилет. Ошон менен бирге буларга ай сайын 300 сомдон 900 сом стипендия берилет. Анан булар окуусун аяктаган соң биздин милдет буларды жумуш менен камсыз кылуу, өз үй бүлөсүн багууга жардам берүү. 2022 жылдын 1-майына карата 503 жумушсуз жаран бизде каттоодо турат. Анын ичинен 45 жумушсуз жаранды биз кесиптик окутууга тартып, азыркы учурда окушуп атат. Тигүүчүлүктү өздөштүрүүгө келген кыз келиндер жалпы 3 ай окуп билим алышат. Ал эми 1 айдан соң колдоруна атайын сертификаттар берилип, кошумча стипендияга ээ болушат. Элеттеги кыз келиндердин аракетине күбө болгон ушул эле айылдын тургуну Шакен апа да уюштуруучуларга ыраазы. Райондун кишилери келип, социалдык тармактан келип, эч бир косколбой жаткан дың жерде коскогондой болду да. Унутулуп бараткан иштерди кайра коскоп жандандырып аткандай болду. Биз бала кездеги жаш кезде кылган жумуштарын азыр келиндер өздөштүрүп атат. Кандай жакшы болду, карачы окуп атат. Бул үй бүлөсүн бакканга да бул жардам да айланайын. Элеттеги кыз келиндерди тигүүчүлүккө үйрөткөн бул окуу курсу 1 айдан соң жыйынтыкталат. Бирок мында чогулган кыз келиндер үйрөнгөн эмгектерин мындан ары да өздөштүрүү үчүн айылга атайын тигүү цехи болсо деп кыялданышат. Эгерде бул демилге көтөрүлсө, айыл өкмөт башчысы да колдоого алат. Айыл өкмөттүн балансында зданиябыз жок. Же болбосо ошол зданияга эле отургузуп коет элек да, ошол зданияга куруп ачып койгонго мүмкүнчүлүк бар элек. Здания болгон здания жок. Азыр бир частный предприятие проект жазып, кандай өнүктүү эмеге бакубат таласка проект жазып кайрылышса, өзгөчө жеке жарандар кайрылса, ушундай жолдор болуш керек. Ал биз жер таап бергенге ал эме кызыктарбызда, биз да ушул элди ушунча окугандан кийин элди жумуш менен камсыз кылынса дейбиз да. Белгилей кетсек, Манас район социалдык өнүгүү башкармалыгынын калкты иш менен камсыз кылуу бөлүмүндө район боюнча жалпы 500дөн ашуун жаран жумушсуз катары катталган. Гүлжамал Багышбекова, Бексултан Рахатбек уулу, Урмат Догдурбек уулу, Манас району.